Элдик генерал Курсан Асанов 14-сентябрда бийликти күч менен басып алуу деген айыптын негизинде кармалды. Ага интернетте тараган фейк маалымат себеп болгон. Сапаты начар, сүйлөшкөн сөздөрү делген текст менен коштолгон ал материалда Асанов менен Сарыбаевдин телефондон сүйлөшүүсү делген аудио тараган. Анда парламент депутаты Жанар Акаевдин, ИИМдин мурдагы жетекчиси Мелис Турганбаевдин дагы аты аталган. Саясат айдыңын дүрбөткөн аудио тууралуу Курсан Асанов өзү мындай деген. Бул түп тамырынан бери жалган, бардык атайы мени күнөөлөп каралоо үчүн. Туп-туура 1 жылда ушундай көрүнүш болгондо алырды. Мен чындыкка ишенем, мен ойлойм акыйкаттык жакында болот. Асановдун жактоочулары фейк маалыматты жокко чыгаруу максатында аудио менен видеону Москвадагы Европалык сот эксперттер бюросуна жана Алматыдагы Республикалык сот эксперттер палатасына экспертизага жөнөтүшкөн. Жогорудагы аталган мекемелердин жообуна таянсак, чуулгандуу аудио жана видео толугу менен монтаждалганы аныкталды. Тактай кетсек, Алматыдан келген расмий документтин жыйынтыгы мындай. Изилденген аудио файл бир нече бөлүктөн бириктирилип, бир файлга топтолгон. Анда 16-секундда, 31-секундда, 46-секундада, 56-секундада, 1 мүнөт 02 секундда, 1 мүнөт 06 секундада, 1 мүнөт 11 секундда жана 1 мүнөт 16 секундада монтаждын издери байкалган. Ошондой эле бир нече себептердин негизинде аудиодогу сүйлөп жаткан адамды Курсан Асанов деп белгилөө мүмкүн эмес. Ал эми Москвадан келген расмий документте медиа файлдардын анализинин негизинде аудио кайсы күнү жана кандай жагдайда жазылганын аныктоо мүмкүн эмес. Видеонун ар бир кадрын карап чыгуунун негизинде бир нече видеолордон жана аудиолордон бир бүтүн файл куралганы белгиленген. Ошондой эле кээ бир бөлүктөр санариптик түрдө синтезделген үндөр болушу мүмкүн. Жогорудагы айтылгандарды эске алып, аудио жана видео атайлап жасалган жана эмнеге жасалганы белгилүү. Урматтуу жогорку бийлик өкүлдөрү, бул кырдаалды сиздер дагы басып өткөнсүздөр. Жасалма жол менен сиздерге да күнөө тагылып, ак жерден күйгөнсүздөр. Демек, ак жерден айып тагылып жаткан Асановду дагы түшүнөсүздөр. Болуп жаткан ишке көңүл буруп, адилетсиздикке жол бербейсиздер деген үмүттөбүз.